Азыркы кыйчалыш кырдаалда кирди чыкты маселеси кыйнап жатабы? Москва шаарындагы мекендештерге Москва Казакстан ишенимдүү кирди чыкты кызматын сунуштайбыз. Биздин тажрыйбалуу айдоочулар жана таза тыккан унааларыбыз кызматыңыздарда. Биздин дарек метро Серпуховская саат 1-ден 9-га чейин унаалар күн сайын каттап турат. Байланыш номерлер: Адилет мырза 8925 806 4393. 24 саат бою байланыштабыз. Ойлонбой чала бериңиздер. Коопсуздук биринчи орунда. Подмосковьеде дагы бир ири өрт чыгып, стройпарк күйүп жатат. Москванын четиндеги Балашыха шаарындагы стройпарк соода борборунан ири өрт чыкты. Бул тууралуу РИА Новости өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлигине таянуу менен жазды. Маалыматка ылайык, жалын ачык аянтта турган курулуш материалдарынан тутанып, андан ары имаратка жайылып кеткен. Өрттөнүп жаткан базардын аянты 10 000 чарчы метрге жетти. Соода борбордун бир кароолчусу жаракат алганы кабарланды. Жалпы Россия камсыздандыруучулар союзунун маалымат кызматы ТСЖОнун кесепетинен тарткан чыгым 10 миллиард рубльга чукулдай турганын билдирди. Белгилей кетсек, өткөн жума деле Москванын жака белиндеги Мега Химки соода борборунда оби курулуш дүкөнү өрттөнүп, 7 000 чарчы метр аянт күйгөн. Жалпы Россия камсыздандыруучулар союзу Россияда өрттөнгөн ири объект деп атап, келтирилген зыян 20-30 миллиард рубль болорун болжогон. Булак Спутник Кежи. Байгазиев: Өзбекстан Түркмөнстандын электр энергиясын Кыргызстандан карызга алды. Кыргызстандын Түркмөнстандан сатып алган электроэнергиясын учурда Өзбекстан колдонуп жатат, бирок кийинчерээк кайтарып берүүнү убадалады. Бул тууралуу Улуттук энергия холдингдин төрагасы Талайбек Байгазиев маалымат жыйында билдирди. Анын айтымында буга чейин электр энергиясын импорттоо боюнча келишимдер түзүлгөн. Мисалы, Түркмөнстан менен быйыл 1,13 миллиард киловатт-саат электр энергиясын берүү боюнча келишим түзүлгөн. Транзиттик милдетти аткарган Өзбекстандын энергетика системасы мындай көлөмдө өткөрө албайт. Чоң тартыштык бар. Алар бул электр энергиясын алышат, бирок бизге жетпейт. Негизинен алар энергиясын кайтарып берүүгө милдеттенме алышат деп түшүндүрдү Байгазиев. Анын айтымында быйылкы жылытуу мезгилинде бул көлөм алынса жетиштүү болот. Байгазиев коңшулардын муктаждыктарын түшүнүү керектигин жана энергетиктер керектөө күчөгөн убакта бири-бирине жардам беришерин белгилеген. Ал ошондой эле Казакстандан 450 миллион киловатт-саат импорттоо боюнча келишим түзүлгөнүн жана ал электр энергиясы өлкөгө келгендигин айткан. Декабрь ай үчүн 200 миллион киловатт-саатка чейин жеткирүү боюнча келишим түзүлгөн. Бирок Казакстанда авариядан улам жабдык иштен чыгып, азырынча жеткирүү мүмкүн болбой жатат. Биз кечээ сүйлөштүк, абал жакшырып баратат, жеткирүүлөр кайра жанданат деп ишендирди Улуттук энергия холдингдин жетекчиси. Булак Спутник Кежи. 12 декабрга карата Ташкент дүйнөдөгү абанын тазалыгына баа берген IQ Air уюмунун индекси боюнча абасы эң булганган шаарлардын рейтингинде 7-чи орунда турат. Ташкенттин абасындагы зыяндуу майда бөлүкчөлөрдүн деңгээли 188 көрсөткүчкө жетип, өтө зыяндуу категория деп бааланган. 11 декабрдан бери Кыргызстандын борбору Бишкек шаары дүйнөдөгү абасы эң кир шаарлардын саппашына чыкты. Абасы кир шаарлардын ондугунда Ташкент менен, Бишкектен тышкары Ирактын Багдад, Орусиянын Красноярск, Кытайдын Бейжин, Шеньян, Чунцин, Индиянын Мумбай, Калькутта, Бангладештин Дакка каласы бар. Изилдөөлөргө ылайык жер жүзүндөгү кишилердин ар бир 6-чы өлүмүнө абанын булганышы себеп болот. Булак Азаттык. Орусияда кыргызстандык студенттер улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовго арналган адабий кече уюштурду. Бул тууралуу элчиликтен билдиришти. Кече кыргызстандык студенттер тарабынан уюштурулган. Иш-чаранын жүрүшүндө студенттер тарабынан Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгы жана дүйнөлүк маданият менен адабияттын өнүгүшүндөгү зор ролу тууралуу видео ролик көрсөтүлдү. Мындан сырткары Саманчынын жолу повестинен, Майсалбектин каты боюнча монолог, Толгонайдын жеренеги кайрылуусу боюнча монолог окулду. Улуттук аспаптарда кол ойнотулуп, кыргыз тилинде бир катар ырлар аткарылды. Ошондой эле адабий викторина көрсөтүлдү. Мындан тышкары университетте Чыңгыз Айтматовдун китептеринин көргөзмөсү уюштурулду. Булак Супер Кежи. Өкүнөм, жынысын алмаштырган акшылык спецназчы жоокердин ыймандай сыры.
АКШнын аскер деңиз флотунун отставкадагы атайын багыттагы даярдыктан өткөн жоокери Крис Пек жынысын өзгөрткөн чечимине бармагын тиштерин Нью-Йорк Пост басылмасы билдирди. Ал өзүнүн жашоосун талкалап алгандыгын айтып, америкалыктарды ойгонууга чакырган. Аскер деңиз флотунда 20 жыл кызмат өтөгөн Крис Пек 2013 жылы жынысын аялга өзгөртөрүн көпчүлүккө билдирген. Эми ал кетирген катасын оңдоого аракет жасоодо. Бул 10 жылдын ичинде болгон нерсенин баары жашоомду талкалады. Мен курмандык эмесмин, баарын өзүм кыйраттым, баарын өзүм жасадым. Бирок бул нерсеге барууга мага жардам бергендер болгон деп билдирген Бек. Ал чечим кабыл алып жатканда ишенчээк жана начар абалда болгондуктан үгүттөөгө берилип кеткендигин баяндап берген. Мени билимим менден жогору болгон адамдар колдонушту. Алар эмне кылып жатканын билишчү. Мен болсо аны аңдабаптырмын, башым жетпептир деген Бек. Анын айтымында Америкада жынысты алмаштыруу боюнча миңдеген клиникалар курулууда. Андыктан мен Америкадагыларга ойгонгула деп айтууга аракет кылып, акыл эс менен иш кылууга чакырам деп аскер ыймандай сыры менен бөлүшкөн. Булак Спутник кежи.